Здравствуйте. Сити. Да. Да, развернуться по точке надо и обратно. Ассаламу алейкум, достар, ассаламу алейкум, туғандар қандайсыздар. Бисмилля, биринчи заказ Москва Ситиге келдим. 2286 рубль. 21 минутада бир Заринадан келдим. Бүгүн күнгө 3-чү күн. Саат 17:01 болду. 5-тен 1 минут өттү. Жумушту ушундай баштадык. Адаттагыдай эле жумуш эмне болуп атат, кандай болуп атат, силерге көрсөтүп тартып деп берем. Ошол достор, жумуш анча болбой атат. День таң атпай чыкканда деле денде жумуш болбой атат. Кечөө ночь иштедим. Кечөө кичине нормальный болду. Анан ночь жакшы болуп атканбы деп ночту байкап көрөйүн дедим. Ошол парк боюнча достор, эгер ишеничтүү жакшы таксопарк издеп жүргөн болсоңуздар, лимит бүтүп трудовой договор менен кошулганга. Мен силерге Келечек таксопаркын сунуштап жүрөм. Келечек таксопаркы трудовой договор менен кошулуп атат. Трудовой договор мисалы суткасына 300 рубль, жана ошондой эле 2% парктын комиссиясы менен. Парковый самозанятый кылып кошулуп атат 1% парктын комиссиясы менен. Самозанятый болбой эле же трудовой договор албай эле мурункудай эле кошулсаңар болот. Мисалы 3% жана 4% парктын комиссиялары менен. Экранда көрүп турган номерге чалып, жазып, дагы да толук маалымат алып кошулсаңар болот достор. А биз болсо жумушту дальше улантабыз. Там провели. Да, Николь, пока. Все, увидимся. До свидания. Свидания также. Так, мне тоже надо пристегнуть сюда, назад не надо. Да, надо. Шереметьево терминал С. Үчү достор, Шереметьево келип калдым. Терминал С'га. 1 саат 15 минут, 8145 рубль. Пробка калып, пробка менен жеткиче ушул болуп кетти. Детский кресло указывает дептир. Турган детский креслону жок демек менен макул деп келдим. Саат 19:42 болду. Бул жактан заказ күтүп ушу менен бир атып бул жактан чыгып кетейин. Экинчи эле заказым жанагындай. Канча 1 сааттай заказ күтүп отуруп калдым. Заказ бербей атып, ошо 1 сааттай күтүп анан берди. Проводник следующий парковкага. Неме иштет? Бүгүн жана промокод бир промокодум бар болчу, ошолордун срогу бүгүн бүтөт экен да. Ошону ушуга иштетсем болмок экен, 2 сааттык промокодум бар болчу. Эми бул жактан заказ алып чыгып кетип атканда ошону унутпай иштетиш керек. Ушуга иштетип койгондо нормальный болмок окшойт. Ладно. Кеткен достор. Здравствуйте. Я. Хаят гостиницага келип калдым. 30 минута 5899 рубль. Шереметьеводан. Жана барган бойдон эми келдим. Саат 11:36 болуп атат. Получается 8-де бардым беле. 9, 10, 11. 3 саат заказ күтүп турмун. О, жетип эми заказ берди. Промокодду иштеттим. Так, жарым саатта келсем дагы 1,5 саат убакыт бар. Хотя бы 1-2 заказ берсе эле жетет. Же болбосо бир дагы бир ушундай бир 5000ден өйдөрөөк бир заказ берип койсо жетет болду. Бербей да коюшу мүмкүн. Алдыда кандай болот көрөбүз анда. Здравствуйте. Большая Никитская и обратно, да? Будь свят-то, не дотерпел мне после футбола, в табачку захотелось. А там уже футбол закончился, да? Да невозможно, я не могу это смотреть, я терпеть не могу Аргентину. Нервов не хватает. Хотя я вот чего понимаю.
вообще футбол не смотрю. Я так, тоже ну, вообще не смотрю и не знаю, что там. Ну да, ну когда чемпионат мира начинается, я смотрю. Я раньше, когда там подросток, ребенок был, я смотрел. Так во взрослой жизни ни времени, нет, там, ни желания. Но чемпионат мира начинается, я смотрю. Я Аргентину терпеть не могу с детства. Аргентина же это где Месси, да? Ага. В финал вышли. А, в финал вышли, да? Значит, Аргентина и кто будет? Испания. Испания. Испаноговорящий финал. Так, достор, туда-обратно, короче. 2286 рубль. Магазинге барып сигарет алып келди. Элит мененчи. Могу заказ уже канча 10 минуттан ашты го күтүп атканына. Примак менен түшкөн заказ. Примакта иштетип койгом да. Жана промокод жөн эле күйүп кетпесин депчи. Ушул до сих пор күтүп атат. Футбол жана аэропорттон келатканда дагы пассажирым футбол көрүп келаткан. Бул да жана футбол бүткөн турбайбы. Аргентина финалга чыкты дейт го. Мен ушу футболго такыр кызыкпайт экенмин. Мурун эми кички чакта школдо окуп жүргөндө аябай кызыкчумун, аябай ойночумун. Билбейм, азыр такыр 0% мына кызыгууч. Немеге да кызыкпайм такыр жанагындай UFC, жанагындай единоборстволорго жанагындай. Немеге кызыгам мен? Борьбаны калтырбай көрөм, көргөндө. Тим эле калтырбай күтүп, мисалы биздин борецтер Азияда, мирде кандай турнир болбосун, ошону калтырбай күтүп көрөм. Биздин борецтердин эң чоң фанатымын кимдин? Эрназар Акматалиевдин, вольниктерден. Андан кийин гректерден Жоламандыкы, Жоламандын күрөшкөн жагат. Кыздардан болсо Айпериники. Биздин легионерлердин баары эле жагат. Молодецтер. Бирок мондай фанат эң биринчи, эң прям жакканым кимдики? Эрназар Акматалиевдики жагат да. Каякта болбосун, эмне болбосун күрөшүн калтырбай көрөм да. Саат 12:33 болду уже, промокод акыркы заказым азыр. Ушу менен промокод өчөт. 3 заказ получается кылып алат экенмин. Нормально. Бул да азыр примак менен неме менен берди. Коэффициент менен канча чыгат? Көрөбүз, 2000ден ашык чыгат го дейм. Здравствуйте. Здравствуйте. Генерала Дорохова, да? Да. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть. До свидания. Доброй ночи вам. До свидания. Так, достор. 2154 рубль. 20 минута. Тариф премьер. Нормально эле. Элит күтүп отурсам, албай алмакмын. Промокод уже бүттү убактысы. 3 заказ кылып алдым. 3 заказ мен получается 10 миң иште болдум окшойт. Жана аэропорттук 5 миң канча чыгып атты эле. Андан кийин 2 заказ 2200 рубльдан. Нормальный да. 2 сааттык промокод менен 4300 рубль болуптур 2 заказ. Анан жана аэропорттук 5400 беле? 5200 деп калыш. 9000 9,5 иштептирмин. Фотоконтроль, селфи дейт. Селфи коелу. Так. Пройдите селфи. Доступ к камере закрыт дейт. Чык, туруп. Саат 1-ден 1 мүнөттө.
так бүгүн немеге чейин иштейм? Таң атканча. Эртең менен 6-7ге чейин видеону көрүп турасыз. Унутуп калып элеңерде класс басып, ойлоруңарды комментарийге жазып, каналга катталып элек болсоңуздар катталып кетебиз, достор. Кеттик анда. Так, достор, Люберцеде жүрөбүз. Тариф водитель 5415 рубль. 37 минутада. Айла жок, алдым. Жөн отура бергенден көрө деп, еще в надежде барсаң жанагындай закрытый болуп калды да, немесичи. Страховкасы отмена алып кетип каламы деп барсам, все нормально, баары ништяк экен. Айдап келген машинам тетинде турат, Шкода Октавия. Еще в надежде баягы эми түндө заказ жок жөнө тургандан көрө бир жок дегенде бир нормальный машина айдап коеюн десем, Шкода Октавия. Экинчи жол баягында бир заказ кылсам, тоже бир китайский машина келген. Preface деген, эмне кайсы жирилип эле, Короче, обратно такси заказ кылып койдум. 977 рубль дейт. Кайра обратно урабыз. Мындан канча рубль калды? Билбейм. Короче, невыгодно эле заказ да. В общем, где-то бир 1,5 саат убактым кетет. Мындан көрө мындай заказ кылган жакшы болчу экен. Ладно. Биякта самокат менен уруп кетейин мен Москваны көздөй. Здравствуйте. Почему так? Мичуринский проспект, да? Мичуринский проспект 2364 рубль. 15 минута. Так. Что-то үйгө кетким келип атат. Ондайдан акырындан үйгө кете берет окшойм. По дороге заказ берсе берди, бербесе кеттим ушу менен үйгөчү. Неме болуп атат. Уйкум келип что-то чарчаган саатар анан жанды кыйнабай эле. Иштесем болмок, азыр жумуш башталып атат. Аэропорт жака бир каттап ушундай. Жанды кыйнабай эле үйгө бара берейинчи деп чечтим. Достор, ошол бүгүнкү смена ушундай болду. Но что деле аябай бир немети бар, бир башкача бир нерсе болуп кетчү, эч нерсе деле жок. Тынч эле, баягыдай эле жумуш. Ошол касса канча болду? 12ден 9319 рубль. 12ге чейин канча? 13 миң. 13 миң болуптур 12ге чейин. 13 миңге 9 миң, 22 миң 300. Ушундай болду касса. Расходтордон 10 миң, аренда 1000 рубльдин заряды кетти, 1000 рубль тамак ашым, жана 1000 рубль такси. 13 миң. 10 миң рубль калыптыр. Ошол достор, бүгүнкү смена ушул. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин анда.